Саламатсыздарбы? Бул менин клематис жырмок гүлүм. Жазында 30-40 сантиметр кезинде алып келип тиккем. Бул гүлдөр ушундай заборлорго, стойкаларга жармашып өсөт. Жазында кенедей эле болчу, азыр 2-3 метрдей болуп калды. Ушундай түстөгү гүл ачып атат. Азыр июнь айынын аягы, гүлдөрү ушундай 4-5 болуп лепестоктору ачып атат. Бул гүлгө дагы мен жаңы отургузуп атканда жакшы топурактарга отургузгам. Тоонун топурагы биогумус аралаштырып, ошондой эле кичине кум аралаштырып отургузгам. Бул гүлдөрдү азыр күн ысык болгондуктан мен күндө сугарып атам. Ошондой эле жалбырактарына дагы бат-баттан суу чачып туруш керек. Ошондой эле бир айда бир ар кандай гүлдөргө бере турган удобрениялардан берип атам. Бул гүлдөргө дагы тиле түшөт, паутинный клеш, ошондой эле көптөгөн оорулар түшүп калат, ооруйт. Ошол убакта бул гүлдөрдү ар кандай дарылар менен айыктырып алсак болот. Бирок менин гүлүм эч кандай ооруга чалдыккан жок. Жакшы эле өсүп атат. Бул клематисти биз кышкыга даярдап, күзүндө гүлдөп бүтүп, жалбырактардын баары саргайып түшүп баштаганда бул гүлдүн 10-15 сантиметр түбүнөн өйдөрөөк кылып сабагын кесип салабыз дагы. Түбүн саман менен, чөп чартын кургак ошондойлор менен бул гүлдү көмүп, кышка даярдап коебуз. Жазга чейин үшөөгүдөй болуш керек. Жазында кайра эле өсүп чыгат. Булар тез өсүүчү гүл. Кайра эле ушундай болуп, чоңоюп, заборлорго жармашып, өсүп, гүлдөп берет. Баарыңыздарга ийгилик каалайм. Ден соолукта болуңуздар.